Президент Садыр Жапаров Кытай Эл Республикасынын мамлекеттик кеңешчисинин мүчөсү тышкы иштер министри Ван Ини кабыл алды. Жолугушуунун жүрүшүндө мындан аркы ар тараптуу стратегиялык өнүктүштүктү өнүктүрүү, ошондой эле глобалдык жана регионалдык коопсуздукту камсыздоо боюнча пикир алмашуу болду. Мамлекет башчы мейман менен учурашып, анын Кыргызстанга болгон сапары эки мамлекеттин стратегиялык кызматташтыгынын жогорку деңгээлин жана активдүү динамикасын билдирээрин белгиледи. Президент Кытайдын тышкы иштер министри эки өлкөнүн ортосундагы ар тараптуу стратегиялык өнүктүштүктү өнүктүрүүгө жеке көңүл буруусун жана Кыргызстандын экономикасын өнүктүрүүгө багытталган ири долбоорлорду ишке ашырууга колдоо көрсөтүүсүн жогору баалай турганын белгиледи. Ал бул визит Кыргыз-Кытай мамилелериндеги жаркын тарыхый этап болуп калаарына ишенимин билдирди. Садыр Жапаров тышкы экономикалык байланыштар тармагына токтолуп, Кыргызстан Кытайды өзүнүн негизги өнөктөшү катары карай турганын белгиледи. Өз кезегинде Кытай Эл Республикасынын мамлекеттик кеңешинин мүчөсү тышкы иштер министри Ван Ини жылуу кабыл алгандыгы үчүн ыраазычылык билдирип, Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпиндин жакшы каалоолорун жана саламын айтты.